Улут аралык ынтымак өлкөгө тынчтык орнотот. Маселен, менин сол жагымдагы айыл тажиктердин Хостакөз айылы. Бул жерде 63 000 адам жашайт. Ал эми сол жагымдагы айыл болсо Кыргыз элинин Борбордук айылы. Мына ошол Кыргызстан менен Тажикстандын ортосун мына ушул унаа жолу гана бөлүп турат. Унаа жолдун эки өзүндө жашаган эки башка мамлекеттин эли бири-бирине эркин кирип чыгат. Борбордук деген айылда кыргыздардын саны аз болгондуктанбы, алардын ооруканалары да бир болуп калган. 450 түтүндүн 50 үй бүлөсү гана кыргыздар. Үлүш жерлерибиз иштеши үчүн канал өзүбүздөн өткөн да. Бирок суу олордон болсо да ынтымакты пайдаланып бирге колдонобуз. Тиричиликке керектүү материалдарды бардык ушу тажиктерден эркин bir тоскоолсуз алып чыгабыз. Эки элдин базары бир, алган эмес мазары да бир болуп калган. Маселен, Кыргызстандын жеринде жайгашкан көрүстөнгө Тажикстан жарандарынын да сөөгү коюлат. Эми бул сайыздын маалы болгон бул. Буну биз фактически лекин азыр эки оям коюлуп атат. Кыргызам, тажигам коюлуп атат берге. Тойымыз хаман бир хил. Тоюбузда бирдей өтөт. Тажик той кылса ага бара беребиз. Кыргыздыкы болсо кыргыздыкына, өзбек өзбекке. Кыз алып кыз бериш да бар. Эми жаштар сүйүшүп калат экен да. Сүйүшүп калат болот. Бул үй бүлө болсо ар башка улуттан куралган. Үй ээси өзбек, жубайы кыргыз. Уул кыздары дагы башка улуттан бак тапкан. Бир чатырга ар башка улут чогулса дагы алар кыргыз тилинде гана сүйлөйт. Кичине балаты карагай, жап жашына баладай, кубанасың бир башка, кайрыкап санабай. Кыргызстанда жашап атабыз. Балдарыбыз кыргыз мектепке окуп, булар өзбекче сүйлөй албайт азыр, мына кыргызча сүйлөйт. Кайнамына биз халак чедик да. Бөлөйдүк. Келип кете бере энди бири-биримизди жаш көрүп калды. Лейлекте такталбаган чегара аймактары көп экенин да айтпай коюуга болбойт. Маселен, бул жер Кыргыз элине таандык, Арка айылынын кире бериши. Айылдын башына Кыргызстанга таандык делип, учурда улуттук атрибуттарды коюу үчүн курулуш иши жүрүүдө. Ошол чегара посту, таможенный пост коюлган болчу, ал тажик тараптан келип, ошонун айынан түшүнбөстүк чыгып, акыры ал посттор алынган. Ошол 90-жылдары. Ошондан кийин пост коюла элек, бирок бул жер чегара бойдон турат да, дагы эле такталбай. Коңшу мамлекеттер менен чегара чийимдери такталса, айылды жергиликтүү бюджеттин эсебинен эле көрктөндүрүп салмакпыз дейт алар. Азырынча бул маселелерди улуттардын ынтымагы жеңип келе жатат. Мээрим Бакир кызы, Медер Ниязалиев, Адилет Муратов, Коомдук 1 канал, Лейлек району.